Ош шаарынын Мичурин көчөсүнүн тургундары өздөрү демилгелеп каражат чогултуп ички жолун асфальтташты. Каражаттын 70% жергиликтүү тургундардан топтолсо, 30% шаардык мэрия бөлүп берген. Жаркыраган жаңы жолду каттап калган тургундар бул демилгени мамлекетке болгон салым катары сыпатташууда. Автоунаа араң жүргөн Мичурин көчөсү эми мынтип толугу менен оңдолуп, асфальт төшөлдү. Чаң баскан. Жаандан кийин баткак болгон жолдон тажаган жергиликтүү жашоочулар өздөрү демилге көтөрүп, көчөнү оңдоп түзөөнү чечишкен. Бирок эң негизги маселе ушуну ошек элден ыраазы болуш керек. Эл ошол мамлекетти күтпөстөн, мамлекеттик салым болсун деп өздөрү ошол уюшулуп, өздөрү бизге кайрылып, анан ошол кайрылуунун негизинде ошол эки тараптуу негизинде ошол иштер болду да. Эми ошого баягы эл каражатты негизинен 70%-ын өздөрү чогултту. Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович ошого 150 миң сом 30%-ын бөлүп берди да, өзүнүн ошо кошумча каржылоо булактан. Каражат маселесинде шаар бийлиги менен жергиликтүү тургундардан сырткары демөөрчүлөр да жардамга келген. Ал эми асфальт төшөө иштерин Ош шаардык жолдор башкармалыгы аткарган. Ошо техника жагынан, жумушту тарабынан жардам бергиле деп бизге протоколдук тапшырма берди. Биз аны барып, ошо жашоочулар менен биргеликте толук техниканы иштетип басып бердик. Бул эми биринчи болуп атат шаарыбызда. Ушундай өздөрү чогултуп, өздөрүнүн эсебинен басып. Былтыркы жылы Ош шаарында 2500 ички жолдор жаңыланса, быйыл 3800 метр көчө асфальтталат. Ал эми бул жылы кала казынасынан 120 миллион сом жолдорду асфальттоого бөлүнгөн. Негизги багыт каладагы автотыгынды азайтуу. Жаңылоо иштери Аскар Шакиров көчөсүнөн башталат. Шакирова көчөсүн кеңейтүү, ошондой эле Монуевтан келгенден кийин ошо жолдун кенеңдиги болсо 4 полоса кылсак, ошондо болот деп бул проект иштедик. Бул проектке бир 140 миллиону тегерегинде деген элек. Бүгүнкү күндө проектси бүтүп калды. Где-то 118 миллиону тегерегинде болду. Ага азыр бүгүнкү күндө тендерге бүгүн бердик. Кудай кааласа бир айдан кийин ушул жол ким утуп алса, жакшы баасын берип утуп алса, биз ошондо бир айдан кийин жумушту баштайбыз. Ош шаарындагы автотыгынды азайтуу үчүн жаңы жолдорду салуу же кеңейтүү керек. Ошондуктан бул маселени жоюу үчүн алдыда дагы 2 долбоор ишке ашканы турат. Анын алкагында 3 чакырым болгон Шамшиев атындагы көчө кеңейтилип асфальтталса, ал эми Ленин көчөсү жаңы автобекетке чейин узарат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.